Фейсбукта токтобой жаткан тема боюнча мен чекит коюп кетейин. Биз биринчи партиядагы Клексан дарыларын сатканыбыздын максатын билесиздер. Болгону биз чылуундарга конкурент бололу дегенбиз. Өз баасына эки эселеп кошуп аткандарга өз баасын көрсөтө алдык. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө мына ушул препараттар ошол арзан баада 3,5 миңге чейинки 10 ампуласы турган баада сатылуусун талап кылдык. Буюрса максатыбызга жеттик. Ал эми биз акыркы 3 күндөн бери Клексан дарыларын бекер таратып жаткан учурубуз жана эртең Оксапар келсе, аны дагы бекер таратабыз. Бардык менин эл сом номериме түшкөн каражаттар жана Сбербанк картасына түшкөн каражаттардын бардыгын отчетун буюрса эртең эсеп алсам бүрсүгүнү жүктөйм. Андан соң дагы да болсо сонун кайрымдуулук иштерди биз уланта беребиз. Өлкөбүздө бүгүнкү күндө дагы жокко эсе Клексан, Оксапар дарыларын акчасы бар инсандар убактылуу акчаңыздарды мына ушул элдин пайдасына жүгүртүп турсаңыздар деп мен суранат элемин. Кандай десеңиздер, өз баасында мына ушул Россиядан болобу, Туркиядан болобу сатып алып, биздин элибизге өз баасында саттыкка койсоңуздар, эл мынчалык кыйналбайт деп ойлоймун. Бүгүнкү күндө элдин акчасына алынган Клександардын бардыгы таратылып бүттү. Андан ары эмне кылабыз? Токтоп калдык. Бүгүн мынакей келип 50 адам ыйлап отурат эшин алдында. Канча болсо дагы алмакпыз деп. Учурунда ушул Клександар дарыларын алып, айыгып, андан соң биз сатып алганбыз деп сөз кылган инсандарды мен Кудайга койдум. Алдыда 3-чү толкун бар. Дагы канчанчы бир толкун бар билбеймин, бардыгыбыз Аллахтын колундабыз. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, силерди эле жардамдаш кылам.